ар бир инсан зекет нисабы өлчөмүдө байлыгы бар адамга курмандык кылыш важип. Курмандыкты өз колуңуз менен. Курмандык 3 жандыктан болот. Курмандык койдон 1 жашардан көбүрөөк болуш керек. Бирок 6 айдан жогору болуп, семиз болсо, чоң болсо боло берет. Ошондой эле урматтуу мусулман бир тууган, уйдан, торпоктордон 2 жашардан жогору. Төөдөн 5 жашардан жогорусу. Курмандыкты өзүңүз соёсуз. Фасалли ли раббика ванхар, Раббың үчүн айт намазыңды окуда, ванхар барып курмандыгыңды чал деди. Курмандык чала албаган менин мекендештерим, кээде тамга жетпей, үйгө жетпей, кыйналып бул жерде иштеп жүргөн мекендештер кайгырба. Пайгамбар алейхиссалам сайх хадисинде пайгамбар 2 кочкор алып келди, мүйүздүү кочкорду. Бирөөсүн сойгондо бисмиллахир-рахманир-рахим, бисмилlah. Аллахым муну менден жана Мухаммедтин үй бүлөсүнөн кабыл кылгын деп биринчи курмандыгын чалды. Сен курмандык чала албаган менин мекендешим, кайгырба. Сенин атыңдан экинчисин курмандык чалганда, я Раббым, бул экинчи курмандыкты менден жана курмандык кыла албаган үммөттөрүмдөн кабыл кылгын деп курмандыгын чалды. Курмандыкты чалгандан кийин урматтуу мусулман бир тууган, курмандыктын этин 3кө бөлөсүз. Bir bölігін үй бүлөгүңүз менен, экинчи бөлігін сактап койсоңуз болот. Үчүнчү бөлігін албетте жетим жесир муктаждарга жеткизесиз, жардам бересиз. Толук берип койсоңуз да болот. Урматтуу мусулман бир, кээ бирлер жыл сайын эттин даамын унуткан бейбечара бар, жетим жесир бар. Айдан айлыгын маянасын жеткизе албай жүргөн, жетим жесирге кийим кийгизе албай жүргөн. Бул курман айт эң чоң улуу күн. Келгиле башкалардан кабар алга. Жетимдин башын сылагыла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам иза масахтала расил ятим, качан бар бир жетимдин башын сыласаң, жетимдин башында канча түгү болсо, ошончо соопко ээ болосуң дейт. Ана ва кафилил ятим ка хатайни фил жанна. Мен жана жетимдерди кепилдик алган, бейиште менин ушундай жакын болот дейт. Пайгамбарга жакын болом десең, жетим жесирди кепилдик алган, жардам берген. Урматтуу мусулман бир тууган, сенин балаң курмандык күнү жаңы кийим кийип, тыйын тыпыр алып, этке курсагы тоюп көчөдө ойноп жүрсө, атасын жоготкон жетим жерде ыйлай турган болсо, билесиңби? Пайгамбар иза бакал ятим ихтазза аршур рахман, жерде жетим ыйласа Аллахтын аршы титрейт дейт. Аллах таала я Жабраил, мен абкал ятим, Жабраил, жетимди ким ыйлатты дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, керек болсо жетим үйлөрүнө барып үйүңө алып келип, эртең жетимдерди бир конок кылып сыйлагын, урматтагын. Пайгамбар алейхиссалам хайрул буют индаллахи байтун фихи ятимун мукрам. Мечитке окшош эң жакшы үйлөр дейт. Мечитте берекелүү үй дейт. Алланын рахматы жаган эң жакшы үй кайсы үйдө жетим сый урмат көрсө дейт. Жетим билим алса, жетим кадыр баркталган үй мечиттен айырмасы жок дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, курман айтта жөн эле майрамдап, курсакты тойгозуп койбостон, ошондой жетим жесирлерден кабар алалы.